Жыл сайын 22 апрелде жөн гана чоң эмес, а чындыгында глобалдуу майрам, эл аралык жер эненин жалпыбыздын жайлуу үйүбүздүн күнү белгиленет. 22 апрель күнү жер күнүн белгилөө салты 1970 жылы Америка Кошмо Штатында жаралган. Ал эми 1990 жылы бул күн эл аралык акцияга айланган. Демек биз мына ушул жылдан тартып белгилеп келебиз. Резолюцияда белгиленгендей, жер эне термини көп мамлекеттерде колдонулуп, планетанын, экосистеманын, адамдын бири-бирине көз карандуулугун чагылдырат. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттерде эл аралык жер күнүн белгилөө сунушталып, майрам жыл сайын көптөгөн мамлекеттерде белгиленип келет. Жер планетасына болжол менен 4,5 миллиард жыл болгону эсептелет. Эгер сиз экватор аркылуу кадам таштап, жерди айланып басып өтөм десеңиз, анда болжол менен 40 000 10 километр узундуктагы жолду басууга туура келет. Сырткы катмарынан борборуна чейинки аралык 6378 чакырымга барабар. Ошондо да чыныгы катуу катмар, литосфера, болгону 70 чакырымдай. А андан ылдый тереңдигинде биз жарым суюктук жана суюктук абалдарын байкайбыз. Биздин жер минералдарга укмуштуудай бай. Окумуштуулар 4000 жакын минералдын түрлөрүн классификациялашкан. Алардын болжол менен 200-ү жашоодо колдонулат. Жыл сайын минералдардын 50-100 түрү ачылат. Жыл сайын дүйнө жүзүнүн окумуштуулары глобалдуу экологиялык маселелерди талкуулоо үчүн бул күнү тегерек үстөл үстүнө чогулушат. Ар кайсы мамлекеттерде кайсы бир темага арналган түркүн иш-чаралар, акциялар уюштурулат, конференциялар, көргөзмөлөр, ири шаарлардын жанданган көчөлөрүндө унаа кыймылын токтотуу, аймакты тазалоо, бак отургузуу. Мурда 22 апрель күнү Лениндин күнү деп белгилеп келген. Муну Совет доорунда жашагандар билишет. 22 апрель күнү Ленин адамдарды уюштуруп тазалоого чакырган. Мына ошондон тартып бул күндү жер күнү деп белгилеп калышкан. Эми айланаңарды карап көргүлөчү балдар. Карагылачы.